Баткенде сууга түсүү маселеси талкууланды. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу 2 ай аралыгында өлкөнүн 7 облусунда сууга түсүү көйгөйү жана ирригациялык каналдардын абалы боюнча коомдук талкууларды өткөрүп жатат. Иш-чара сууга түсүү көйгөйүнүн негизги себептерин аныктоо максатында өткөрүлүүдө. Бүгүн кезектеги талкуу Баткен шаарында өтүп, талкууга жергиликтүү жана облустук администрациянын өкүлдөрү, суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин облустук, райондук өкүлдөрү, суу пайдалануучулар ассоциациялары демилгелүү топтун мүчөлөрү. Талкуу буга чейин Жалал Абад жана Ош, Талас облусунда өттү. Бүгүнкү жыйындын негизги максаты дыйкандарга суу жетиштүүбү же жокпу анын себептерин жана көйгөйлөрүн чечүү максатын көздөйт. Жыйындын жүрүшүндө жергиликтүү дыйкандар сууга түсүү менен капсыздалганбы, сууга түсүүсүн башкаруу системасын караган суу пайдалануучулар ассоциациясынын натыйжасыз болгону белгиленди. Талкууда сууга түсүү боюнча негизги көйгөйлөр каралып, тиешелүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн натыйжалуу иш-аракеттер көрүлмөкчү.